Кыргыз өкмөтү коопсуз шаар долбоорун мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашыра турган болду. Өкмөттүк өкүлдөрдүн эсебинде бул үчүн 30 миллион сом жетиштүү болмок. Бирок ошол эле маалда коопсуз жана акылдуу шаар долбоорун сунуштаган чех компаниясы бул долбоор үчүн 50 миллион доллардан жогору суммада инвестиция салуу кызыкчылыгын билдирген. Бирок эмнегедир өкмөттүк өкүлдөр коопсуз шаар сыяктуу инфраструктуралык проектлерге жеке тараптуу жолоткулары келбейт. Бюджеттин акчасын же кредиттерди жумшоого кызыктар. Мындай кызыкчылыктын себептери эмнеде? Эмне үчүн мамлекеттик органдар жеке тарап менен мамлекеттин кызматташуу принцибин ишке ашыруудан качышат? Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта Капитал командасы кеңири токтолот. Биз менен болуңуз. Коопсуз шаар долбоорун Кыргыз өкмөтү мындан туура 5 жыл мурун баштаган. Аны Ички иштер министрлиги ишке ашыра турган болуп, 2 тендер өткөрүлгөн. Алгач кытайлык, андан кийинки тендерде болсо кыргыз-орус компаниялары жеңип алган. Бирок 2 тендердин тең жыйынтыктары жокко чыгып, соттук териштирүүлөр дагы деле уланууда. Жакында бул долбоорду ишке ашыруу боюнча инвестициялык сунушун чех компаниясы Бишкек мэриясына жолдогон. Бирок Кыргыз өкмөтү коопсуз шаар долбоорун жеке тарапты тартпастан мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашыра тургандыгын билдирди. Коопсуз шаар долбоору мааниси боюнча көчөлөргө көзөмөл камераларды орнотуп, аны менен жолдордогу жана жалпы эле шаардагы коопсуздукту камсыздашы керек. Бирок бул багытта инвестициялык сунуш берген Элтоодо чех компаниясы алгач шаарды жарыктандыруудан баштоону сунуштайт. Себеби жарым-жартылай караңгы шаарга камераларды орнотуунун логикасы жок экенин айтышат. Азыр Бишкек мэриясы шаарды жарыктандырууга жыл сайын 100 миллион сом бөлөт жана бул 30 миңдей лампочканы төйлөөгө кетет экен. Мынча сандагы лампочка Бишкек сыяктуу шаар үчүн такыр жетишсиз. Эгер бул каражатты бизге 15 жылга башкарууга берсе, биз алгачкы 5-6 жылда инвестиция салып, шаарды толук жарыктандырып, анан калган убакыт аралыгында инвестицияны кайтарып жана келишимде көрсөтүлгөн өз пайдабызды көрөбүз. Бул үчүн жылына бөлүнгөн 100 миллион сом толук жетиштүү болот. Азыр бул 100 миллион сом күйүп жаткан лампочкаларды алмаштыруу, электр энергиясынын акысын төлөө жана кызматкерлердин айлыгынан ашпайт. Чех компаниясы болсо ушул эле акча менен шаарды толук жарыктандырууга болоорун эсептеп чыккан. Демек кеп каражаттын жетишсиздиги эмес, анын туура эмес башкарылып жатканында болууда. Бирок мамлекет өзүнүн мындай чабал башкаруучу экенине карабай, коопсуз шаарды өз ишке ашырууга белсенүүдө. Жок дегенде 40 миллиондон 60 миллион доллардан башталган бир долбоор да бул. Башка тажрыйбаларга карасак, Казакстан, Тажикстан, мунун чеги да жок. Анткени бул ар дайым жаңыланып турат. Ошон үчүн биз эгер бюджеттен ала турган болсок, биз кыйналып калабыз. Азыр мектептерди куралып айткан учурда биз бул долбоорго бул өтө мындай жаңы жана мына бийик жогорку технологияларды талап кылган бир долбоор да. Ошон үчүн муну дүйнөлүк маркалар бар. Бул ишти аткарып келишет башка мамлекеттерде, тажрыйбалары бар. Эми Американы кайра ачуунун бир кажети жок деп эсептейм. Мамлекеттин көп учурда буга тажрыйбасы дагы, билими дагы, акчасы да жетпей калат. Биз ошон үчүн чоң фирмаларга ачык айкын тендер өткөрүү аркылуу берсек жакшы болмок да, туура болмок. Бирок кеп бир эле каражат маселесинде эмес. Керектүү каражаттарды таап, заманбап системаны орноткон күндө дагы коррупция бар өлкөдө ал системанын иштеп кетүүсү күмөндүү. Бул жагдайга ишкерлер коңшу Казакстандын тажрыйбасы мисал келтирет. В Казахстане правительство 2 года она сама пыталась реализовать этот проект, но в результате они не справились и они передали это частной компании. Были случаи, когда эти правонарушения на дорогах стирались заинтересованными лицами. Да? Такого можно избежать, если правительство будет работать на основе ГЧП, да, государственно-частного партнерства. Ал эми бул системаны жеке компания башкарган шартта мындай коррупциялык механизмдерге жол берилбейт. Анткени акчасын салган инвестор өз пайдасын табуу үчүн так кынтыксыз системаны орнотот. Мисалга ошол эле Элтоодо чех компаниясы бул долбоорго кызыкканынын себеби алар Кыргызстандагы жол эрежелерин бузуулардын көптүгүнөн чоң потенциал көрүшкөн. Алардын алдын ала эсеби боюнча айыппулдардын аз эле бөлүгү менен салынган инвестицияны кайтарып алууга болот. Алар негизги сунуш кылып атканы ошо Прага шаарында жана башка шаарда көп жылдан бери ийгиликтүү ишке ашып келе жаткан моделин эле
Бишкекке сунуш кылып атышат. Мисалы камерадан жанагы бир эреже бузуу болсо, ошондо булардын сунушу мындай болуп атат. Бир эми айтып коелу, орточо бир 10%-ын биз өзүбүзгө калтырабыз. Бул оокатты башкарыш үчүнчү, бул системаны башкарыш үчүн. Калган мисалы 90%-ын Бишкек шаарынын мэриясы болобу же болбосо МВД болобу, кыргыз мамлекети өзүнө алып калат. Өздөрү ич ара кандай бөлүштүрөт, кайра кандай реинвестиция кылат, ал алардын маселеси. Элтода компаниясы шаарды коопсуз гана кылбастан аны акылдуу башкаруу жолдорун дагы сунуштайт. Бул боюнча компаниянын чоң тажрыйбасы бар. Компания Чехиянын борбору Праганын муниципалдык кызматтарынын милдеттерин толук өзүнө алып, мындан тышкары Чехия жана Словакиянын 200 шаарын тейлейт. Můžeme se bavit o dvou typech řešení. Jedno jsou světelné křižovatky. Мисалы, акылдуу светофорлорду орнотуу жана аларды бирдиктүү башкаруу системасы менен бүтүндөй кыймыл аракетти көзөмөлдөөгө болот. Муну телематика деп коет. Бул өзүнчө бир илим. Мындай технологиянын жардамы менен авария болгон жерлердеги транспорттун жүрүшүн жеңилдетип, коомдук транспортко артыкчылык берип, айтор бүтүндөй кыймылды башкарууга болот. Бул жердеги негизги жагдай бул шаарды коопсуз жана акылдуу кылууга кеткен каражат мамлекеттик бюджетке бир тыйын чыгым алып келбейт. Тескеринче чоң пайда алып келет. Биринчиден, бул долбоорду ишке ашырууга кеткен акчанын баары бул мамлекеттин мойнуна түшкөн карыз же кредит эмес. Бул инвесторлордун өзүнүн экономикалык кызыкчылыгына негизделип салынган акчалары. Экинчиден, чогула турган айыппулдардын 90%-дан ашыгы мамлекеттик бюджетке түшөт. Бирок өкмөттүк органдардын бул долбоорду өзүбүз жасайбыз деп жатканынын себеби ушунда болушу мүмкүн. Камера баарын көзөмөлгө алып тургандыктан майы кызматкерлери пара ала албайт. Ал турсун алардын штатын дагы кыскартууга туура келет. Дагы бир мисал, түркиялык инвесторлор Кыргызстандагы бажы постторуна көзөмөлдөө камераларын орнотууну сунуштаган. Бул деген ар бир кирип чыккан фура катталып, канча эмне жүк кирип чыгып жатканы толук фиксация болот дегенди түшүндүрөт. Бирок бажы кызматы мындай ачык айкындуулук улуттук коопсуздукка коркунуч келтирет деп инвесторлордун сунушун четке каккан. Кызык жагдай, кызыккан инвестордун бар экенине карабастан эмне үчүн кыргыз өкмөтү мамлекет менен жеке тараптын кызматташуу принцибинен качууда? Деги эле мамлекет менен жеке тараптын өнөктөштүгү деген эмне жана анын кандай артыкчылыктары бар? Мисалга, Кыргызстандын аэропортунун азыр бир күндүк жүргүнчүлөр агымы 1,5 миң кишини түзөт дейли. Өкмөт бул көрсөткүчтү 10 миң жүргүнчүгө жеткирүүнү пландап жатат. Бул үчүн аэропорттун ички жана сырткы инфраструктурасын бир күндө 10 миң жүргүнчүнү кабыл ала тургандай кылып жакшыртуу керек. Бул үчүн керектүү болгон инвестициянын көлөмү айталы $300 миллион. Кыргыз өкмөтү азыр инфраструктуралык проектлерге керектүү болгон акчаны каржылык институттардан же башка мамлекеттерден мамлекеттин кепилдиги менен карызга алат. Демек, мамлекеттик карыздын көлөмү өсүүдө жана ишти аткарган подрядчик компания соңку жыйынтыкка кызыктар эмес. Башка кандай жол бар? Мамлекеттик жеке өнөктөштүк. Аэропортту реконструкция кылуу сыяктуу ири долбоорлорду ишке ашырууга бир компаниянын алы келбейт. Демек, айталы 3 компания биригип консорциум же биргелешкен ишкана түзөт. Бул 3 компаниянын ар бири жаңы түзүлгөн компанияга өз инвестициясы жана салган инвестициясына жараша үлүшү менен кирет. Айталы салынган $300 миллион инвестиция өзүн 15 жылдан кийин актайт. Ал эми өз капиталын жумшаган инвестор 15% пайда табууну көздөөдө. Демек, дагы 15 жыл. Ошондо жогоруда айтылган биргелешкен компания аэропортту куруп, иштетип, андан өз пайдасын табуу үчүн аны 30 жылга толугу менен өз башкаруусуна алат. Мында инвестор өз акчасын иштетип пайдасын тапты. Мамлекет болсо эч кандай карыз албастан ири инфраструктуралык проектти ишке ашыра алды. А эң негизгиси, аэропортту реконструкция кылган инвестор андан пайда табууну көздөгөндүктөн соңку жыйынтыктын сапаттуу болушуна кызыктар. Демек, Кыргызстанда азыркыдай мамлекеттин кепилдиги менен алынган инвестицияга оңдолуп жаткан жолдордун сапатына байланыштуу чыгып жаткан суроолор жана коррупциялык жагдайлар мындай долбоорлордо пайда болбойт. Мамлекет жеке тарап менен кызматташып, жолдорду оңдоп, мини-гэстерди куруп, заманбап аэропорт, оорукана куруу сыяктуу ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыра алат. Эми эмнеге ГЧП иштебей койду? Бул аябай тилекке каршы иштебей аткан бир аябай чоң көйгөй болуп атат да. Мисалы, Минздрав эле бир 2-3 проектти чыгарабыз деп атат. Калган башка министерстволордун органдардан долбоорлор келген жок. Келсе дагы технический заданиянын уровенинде токтоп калып атат. Бирөө да ашпай койду да. Буга 3 эң негизги себеби бар. Эң биринчи себеби бул, мисалы, мамлекет азыр ГЧПга кирем десе, бир да акчалай катыша албайт. Мисалы, Россияда же Казакстанда ГЧП проекттер болсо, мамлекет акчалай катышканга даяр же субсидия бергенге даяр. Бизде бюджетте азыр акча жок болгон үчүн мамлекет жалгыз калган жана активдер менен кире алат да. Эми даже актив менен киргенде жер болобу же болбосо бир здание болобу, ГЧПде энди здание бериш керек, мектеп боло турган болсо мектептин зданиясын бериш керек. Бир парковка курула турган болсо жер бериш керек. Бир мисалы мини-газ курула турган болсо аяктын жерин өткөрүп бериш керек. Мамлекеттин колунда жер менен зданиядан башка эчтеке жок да.
ошону өткөргөнгө дагы ГЧП законубуз бар, бирок аны өткөргөнгө жана процедуралар жазылган эмес да. Мисалы бир государственный орган, бул жана республиканский масштабталоо же местный масштабталоо, ошол немени жана жерди же болбосо имаратты кантип өткөрүш керек, ошонун тартиби жок. Андан ошо неме процедуралар жакшы жазылбаган үчүн жана законодательстводо, анын ичинде нормативный акттарда противоречие болгон үчүн көбүнчө мамлекеттик органдар өзүнө жоопкерчиликти алгысы келбейт. Эмнеге дегенде, эгер аны кылса, эртең счетный палата келип текшерет, анан мисалы генеральный прокуратура келип текшериши мүмкүн да. Экинчи эң чоң көйгөй бул бизди бизнести кошмарить эткен бул генеральный прокуратура болот. Эмнеге дегенде, биз азыр эки себебин көрсөтсөк болот. Кандай бир жол менен бир жер болобу же болбосо бир имарат бир бизнестин колуна өткөн болсо, генеральный прокуратура азыр 10 жыл же 15 жыл мурункусун текшерип, ошол жактан бир кичинекей ката кеткен болсо, ошо сот менен келип токтотуп салып, инвестиционный проект өлтүрүп атат да. Мисалы, бизде азыр ЖИА ассоциациясында эки ишкер бар, ошо эки ишкер өздөрүнүн пландарын аткара албай атат. Мисалы, бир кинотеатр бар экен, көптөн бери иштебеген, 20 жылдан бери иштебеген, анан шаардын кебетесин бузуп турган. Биздин бир ишкер ошо кинотеатрдын жерин алайын дагы, бир имарат же болбосо комплекс алайын, анан мамлекетке ошо кинотеатрдын ордунда 2 эсе көбүрөөк жана площадь менен жаңы бир современный кинотеатр салып туруп өткөрүп берейин десе, ага да уруксат бербей атышат. Эмнеге дегенде, жана мамлекеттик органдар коркуп атат, эртең келип бизди прокуратура текшерет деп. Анан экинчи бир мисал, бизде чоң бир отель ачылмак, биз мүчөлөрүбүздүн бирөөсү международный сеттен. Аны келип уже инвесторлор менен сүйлөшүп, финансированиянын баарын сүйлөшүп, долбоор мына ишке ашайын деп калганда, ал да уже строительство башталганда, генеральный прокуратурадан бир орто звенодо следователь келип алып, сотко тапшырып атат. Эмнеге дегенде, 10 жыл мурунбу же 5 жыл мурун бир кичинекей нарушение бар экен, 3-4 владелец алмашты. Бирок ага карабастан азыр дагы биз ушу сделканын баарын токтотуп салабыз депчи. Эми мамлекет алардын баарын алган, бирок жана ушундай силовой структуралар менен кошмарить этип атат бизди, бизнести. Анан үчүнчү эң чоң көйгөй, бул баарыбыз билебиз, мамлекеттик ишканаларда тааныштар бар, же болбосо ошо мамлекеттик органдарга жакын туугандар отурат. Ал кишилер жакшы иштеп атышат, аяктан жакшы акча таап атат. Эгер частный оператор же партнер келсе, ГЧП боюнча, ал бүтүн жанагы неменин баарын, потоктордун баарын кесип салат. Кесип салгандан кийин жана акча таап аткан адамдын баары не удел калат. Не удел калса, анда албетте мындай бир сценарийга саботаж коет да. Ошондуктан ушу 3 көйгөй бизде чечилмейинче ГЧП проекттер ордунан жылбайт. Аябай чоң интерестер болуп аткан ГЧП проекттер боюнча Турциядан болуп аткан, Индиядан болуп аткан, андан тышкары айтып кеткен, мисалы Чехиядан деле келип аткан, Германиядан келип аткан. Бирок бир дагы проект ишке ашкан жок. Анткени элдер реальностьти көргөндөн кийин биякта иштесе, Кыргызстанда иштесе болбойт экен деп бурулуп кетип калышат. Ал ортодо Кыргызстан кезектеги грант алды. Кыргызстандын президенти Брюссельге болгон сапарында эки финансылык макулдашууга кол коюлду. Алдагы 7 жылдын ичинде евро биримдик Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүү үчүн 72 миллион евро бөлөт. Анын 10 миллион евросы Кыргызстан менен евро биримдиктин ортосундагы жаңы кызматташтыктын алкагында Жалал Абад областын өнүктүрүүгө багытталмакчы. 3,5 жылдын аралыгында Алмазбек Атамбаев ушуну менен 3-чү жолу Европага барууда. Сүйлөшүүлөрдүн негизги темасы Кыргызстан менен Евросоюздун кызматташтыгынын жаңы мүмкүнчүлүктөрү. Тараптар 1995-жылы кол коюлган макулдашууларды кайра карап чыгышы керек болууда. Анткени бул убакыт арасында көп жагдайлар өзгөрүп, комплекстүү кызматташтыкты ишке ашыруу үчүн жаңы шарттар түзүлүшү керек болуп турат. Евро биримдик өнөктөш өлкөлөр менен иштөөдө жаңы ыкмаларды жана инструменттерди иштеп чыккан. Кыргызстан менен алгачкы келишим түзүлгөн мындан 20 жыл мурун бул инструмент ыкмалар жок эле. Бул аралыкта эл аралык аренада евро биримдиктин мааниси дагы бекемделди. Албетте, кызматташтыктын басымдуу бөлүгү соода жана инвестиция тармагында болуусун каалайбыз. Анткени евро биримдик азыркы макулдашуунун чегинен өзүнүн компетенцияларын кеңейткен. Аны менен евро биримдик Кыргызстанга көрсөткөн колдоосун кеңейтип жатат. Мисалы 2014-2020 жылдары евро биримдик тарабынан каржылануучу долбоорлордун жалпы финансылык суммасы 2007-13 жылдардын аралыгында көрсөтүлгөн жардамдын көлөмүнө караганда 75% өскөн. 1991 жыл Кыргызстан эгемендикти жарыялады. Европа биримдиги жаш өлкөнүн ишенимдүү өнөктөшү болуп, өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн, коомдун демократияга бет алуусун, жакырчылыкты кыскартууну жана коопсуздукту чыңдоону максат катары койгон. 1995 жылы Европа биримдиги жана Кыргыз Республикасы өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча келишимге кол коюп, ал 1999 жылы күчүнө кирген. Кийинки жылдары Европа биримдиги Кыргызстанга адам укуктары, таза суу менен камсыздоо, билим берүү жана социалдык коргоо маселелери боюнча жардам берип келди.
2007 жылы евро биримдик менен Борбор Азиянын ортосундагы өнөктөштүктүн жаңы стратегиясы кабыл алынган. Ал эми 2010 жылы Бишкекте Европалык биримдиктин өкүлчүлүгү ачылды. 11 жыл ичинде евро биримдик Кыргызстанга 185 миллион евродон ашык өлчөмдө жардам көрсөттү. Анын ичинде 17 миллион айыл чарбасын колдоо жана аймактарды өнүктүрүүгө, 27 миллион билим берүүгө, дагы 55 миллион социалдык коргоо тармагына бөлүнгөн. Евро биримдик Ош Баткен жол тилкесинин курулушуна колдоо көрсөткөн. 2016 жылы болсо Бишкек шаардык муниципалдык кызматтарына техника алып берди. Евро биримдик өлкөгө дагы 184 миллион евро өлчөмүндө жардам көрсөтөт. Европа биримдиги негизги 3 тармакка көңүл бурат. Алар мыйзамдын үстөмдүгү, билим берүү жана айыл жерлерин комплекстүү өнүктүрүү. 2014-2020 жылдардын аралыгында евро биримдик чек араларды башкаруу жана баңгизаттуу мыйзамсыз айланышына каршы күрөшүү, аймактын экономикалык өнүгүүсү жана Кааса 1000 энергетикалык долбоору боюнча аймактык программаларды каржылайт. Бул долбоорлор Кыргызстанды дагы камтыйт. Азыр Кыргызстан жалпы жеңилдиктер преференциясы плюс макамын алган Борбор Азиядагы жалгыз өлкө жана дүйнөдөгү 9 мамлекеттин бири. Бул макам евро биримдиктин рыногуна 6000 аталыштагы товарларды бажы төлөмсүз жөнөтүүгө жол ачат. Бул өз кезинде өлкөдөгү экспорттун көлөмүнүн көбөйүшүн шарттап, жалпы эле өлкө экономикасынын өнүгүүсүнө шарт түзөт. Евро биримдик менен мындан аркы кызматташтыкты өнүктүрүүнүн маанисин президент Алмазбек Атамбаев бир канча жолу белгилеген. Европа биримдиги Кыргыз Республикасынын ишенимдүү өнөктөшү. Жыйынтыгы дароо көзгө көрүнбөгөн системалык өзгөрүүлөрдү колдоодон тышкары, азыркы маселелерди чукул чечүүгө дагы евро биримдиктин салымы чоң. 2016 жылы кыргыз товарларынын жалпы экспортунун төмөндөшү менен катар эле кыргыз өндүрүүчүлөрү өз продукциясын Евросоюз рыногуна мурдагы жылдарга салыштырмалуу 50% жогорулаткан. Бул Кыргызстанда мындан 1 жыл мурун ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер системасы плюс макамын алышы менен шартталды. Евро биримдик ушул тапта чоң көйгөйгө айланган таштанды маселесин чечүүгө дагы жардам берип келет. Мындан 1 жыл мурун Бишкектеги таштандык контейнерлер дал ушундай абалда эле. Азыр болсо контейнерлер мындай көрүнүштө. Бишкек үчүн таштанды маселеси көп убакыттан бери көйгөйлүү болуп келет. Борбор калаанын көркүн таштандыга толгон эски контейнерлер бузуп келгендиги жашыруун эмес. Таштанды проблемасы эстетиканын гана суроосу эмес. Миллиондук шаар үчүн бул инфраструктура проблемасын жаратып келет. Европалык өнөктөштөр бул маселени чечүү жолдорун 2011 жылы сунушташкан. Аны менен документтерге кол коюлуп, аны ратификациялоо жана даярдануу этаптарынын жүрүшү көп убакытты алып, активдүү фазасы 2015 жылы башталган. 2016 жылдын апрель айында Бишкектин муниципалдык кызматтары жаңы контейнерлерди алышкан. Ушул долбоор боюнча жана 5000ден ашык контейнер 1325 жаңы аянтча курулуп атат. Андан сырткары 29 жаңы таштанды чогулткан машина алынды. Андан сырткары 3 комбинированный деп коет, жакшынакай бир чоң машина. Бул деген баягы кышында бул кар тазалайт, жазында баягы суу чачат, анан кийин контейнерлерди дагы чогултуп кете турган. Бул абдайын многопрофильный деп коет. Ошондой дагы 3 техника келди. Баш аягы 31 автоунаа келди. Таштандыларды башкаруу долбооруна Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы 22 миллион евро бөлгөн. Анын 11 миллиону грант катары, ал эми 11 миллион евро жеңилдетилген насыя катары 15 жылга берилген. Так, поступлением новых автомашин. Бул жылы шаар тазараак болуп калгандыгын шаардыктар деле байкашса керек. Азыркы учурда биз өзүбүз шаарга чыгып жагдайды көзөмөлдөп турабыз. Ошондой эле шаар тургундарынан телефон чалуулар дагы азайды. Мурда жаңы контейнерлерди кое электе күнүнө канча телефон чалуулар болуп жаткандыгын деле эсептебей калганбыз. Сейчас всего достаточно, управляемся. Мындан тышкары Бишкектин 94 мектебинде контейнерлердин 3 түрү орнотулган. Кагаздар үчүн, желим жана айнектер үчүн. Мунун негизги максаты балдарды таштандыларды бөлүүгө үйрөтүү. Экинчи этап бул таштандылардын полигонун рекультивациялоо. Евро биримдиктин насыя жана грант фонду бөлгөн каражат тийиштүү техниканы сатып алууга жана азыркы полигонду санитардык нормаларга ылайык жабууга, жаңы полигонду жана таштанды сорттоочу заводду курууга жумшалат. Азыркы убакытта таштандыларды сорттоочу заводдун курулушуна тендер жарыяланган. Дагы бир инфраструктуралык долбоор Токмок шаарында башталган жатат. Калкы жыш жайгашкан бул шаардын тургундарын таза суу менен камсыз кылуу системасын оңдоого 5 миллион евро бөлүнгөн. 2 миллион евроны Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы жеңилдетилген насыя катары берүүдө. Ал эми 3 миллион евро бул евро биримдиктин Борбор Азия үчүн инвестициялык фондунун гранттык акчасы. Эми бул ишке ашса көп нерсени оңдоп алсак болот. Бияктан суу түтүктөрүн которобуз көп жерин, анан жанагы водозаборлор бар бизде Токмок боюнча. Промзона деп коет бизде южный водозаборный башня жерде Токмокто 3, анан микрорайондо 1 бар.
ошол жерде көп насосторду алмаштырсак жакшы болот эле. Бул система 15 000 абонентти өзүнө камтыйт. Инфраструктуранын жакшырышы бизнеске жана жалпы эле калктын жашоо деңгээлине оң таасир бермекчи. Европалык өнөктөштөр жашыл экономика тармагындагы сунуштарды дагы колдойт. Greenline кыргыз ишканасы күнөсканаларда электр энергиясын үнөмдөөгө багытталган долбоорду ишке ашырган. Бул күнөсканалардагы энергоэффективдүү технологияны колдонгон өлкөдөгү ири компаниялардын бири. Нам нужно для Жашылча жемиштердин вегетативдүү өсүшүнө 15 градус жылуу болуп турушу керек. Андыктан биз орноткон жабдыктар күнөсканадагы температураны керектүү түрдө жогорулатып турганга жол берет. тепло и дают возможность поднять температуру. Бул долбоордун жыйынтыгында Greenline жылына 2 388 000 киловатт электр энергияны үнөмдөй алат. Бул болсо 333 000 тонна көмүр дегенди түшүндүрөт. Бүгүнкү күндө көмүрдүн тоннасынын орточо баасы 4,5 миң сом. Мындан улам компания жылына 1,5 миллион сомго жакын акчаны үнөмдөйт. Ошондой эле көмүр кычкыл газынын агындысынын экологияга тийгизген зыяны дагы азаят. Жылына көмүр кычкыл газынын агындысы 922 000 килограммга азаят дегенди түшүндүрөт. Өткөн жылы Кыргызстандын жалпы жеңилдиктер преференциясы Ж ВСП+ макамын алышы менен кыргыз товарларынын Европа өлкөлөрүнө болгон экспорту 50%га жогорулаган. Аталган программа Кыргызстанда өндүрүлгөн 6000 аталыштагы товарды Евросоюз рыногуна бажы төлөмсүз киргизүүгө шарт түзүп, жыйынтыгында кыргыз товарларынын атаандаштык артыкчылыгы артууда. Дал ушундан улам Евросоюз өлкөлөрүнө болгон экспорт өскөн. Бирок Кыргызстанда өндүрүлгөн айрым товарлар Европанын стандарттарына жооп бербейт. Антсе дагы көптөгөн ишкерлер Европа рыногуна чыгуу үчүн түзүлгөн мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоо аракетин көрүүдө. Сяншандын витаминдери компаниясы экспорт үчүн вареньяларды даярдап келет. Кыргызстан ВСП+ макамын алды деген маалымат чыккандан кийин эле компания өз өндүрүшүн эл аралык стандартка келтирүү үчүн инвесторлорду тарткан. Варенье кайнатуудагы катышкан оокат тиричиликтердин баары өзгөрүлөт. Эгерде биз мурун баягы бизге көнгөндөй жыгачтан, эгерде аралаштырсак жыгачтан даярдалган болсо, пластиктен даярдалган болсо, ошол нерселерди дагы текшерүүдөн өткөрүп, бул туура келеби, туура келбейби, токсикалык жактан эчтеке бөлүп чыгарбайбы, ошондон бери текшерилип, анан өндүрүшкө аралашат. Кыргызстанга Еврокомиссиянын мүчөлөрү келип, жаңы программанын негизинде кеңештерди берип турууда. Азыркы тапта Европа рыногуна кирүү үчүн жергиликтүү бизнеске жардам берип жаткан эксперттердин тобу Кыргызстанда. Программа Евробиримдик тарабынан өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жардам берүү үчүн түзүлгөн. Экспорттун жеңилдетилген шарттары жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн экспортунун өнүгүүсүнө шарт түзүп, анын аркасынан өлкө экономикасынын өсүшүнө негиз болууда. Жыйынтыгы дароо көзгө көрүнбөгөн системалык өзгөрүүлөрдү колдоодон тышкары, азыркы маселелерди чукул чечүүгө дагы Евробиримдиктин салымы чоң. 2016 жылы кыргыз товарларынын жалпы экспортунун төмөндөшү менен катар эле кыргыз өндүрүүчүлөрү өз продукциясын Евросоюз рыногуна мурдагы жылдарга салыштырмалуу 50%га жогорулаткан. Бул Кыргызстандын мындан 1 жыл мурун ВСП+ же жалпы жеңилдиктер системасы плюс макамын алышы менен шартталды. Евробиримдик ушул тапта чоң көйгөйгө айланган таштанды маселесин чечүүгө дагы жардам берип келет. Өткөн жылы Кыргызстан менен Евросоюздун кызматташтыгына 25 жыл толду. Кызматташтыктагы кандай маанилүү жагдайларды белгилеп кеткиңиз келет? To me, the most impacting element of our cooperation is that it can be developed on different fronts. Cooperation is... Менин көз карашымда биздин кызматташтыктын таасирин эффективдүүлүгүн ар кандай көз карашта алып карасак болот. Акча бул маанилүү элемент, бирок ал бир гана жагы. Европа Союзу бир катар донорлордун бири, балким каржылоо рамкасынан чыккан жалгыз донор. Биз соода, инвестиция, саясий диалог, саясий колдоо, транспорт, авиация, айлана чөйрөнү жана башка маселелер боюнча кызматташып келебиз. Кызматташтык бир гана финансы суроосу менен байланыштуу эмес. Балким сиз билсеңиз керек, 2016 жылы биз ири донор болгонбуз. Бул жылы рекорд болду, анткени биз 35 миллион евро бөлдүк. Бөлүнгөн акчанын басымдуу бөлүгү финансы министрлигинин эсебине түшкөн. Кыргызстан менен мындай шартта иштеген донорлор анча көп эмес. Мен үчүн перспективдүү область бул саясат жана саясий диалог тармагында кызматташуу. Муну менен биз бир канча тармакта өз ара кызматташа алабыз. Мисалга, демократияны жана адам укуктарын колдоо, ошондой эле глобалдуу коркунуч жаратып жаткан экстремизм, айрыкча диний экстремизм менен күрөшүүгө жана глобалдуу жылуулук коркунучу, климаттын өзгөрүшү, баңги заттарынын мыйзамсыз жүгүрүшү, трансулуттук кылмыш жана башка. Айрым тармактарда биздин колдоонун токтоосуз жыйынтыктарын көрүп жатабыз. Муну биздин балдарыбыз жана неберелерибиз дагы көрөт деп ойлойм. Ошондой эле биз бизнес жүргүзүүнү жакшыртуу тармагында дагы кызматташып келебиз. Стабилдүү жана коопсуз өлкө болуш үчүн жарандар алдыга келечекти көрүшү керек. Бул жумуш орундарын түзүп берүү дегенди түшүндүрөт. Балким бул багыт келечекте биздин приоритеттердин катарында болот.
Кыргызстандагы айрыкча алыскы региондордогу жашоо деңгээлин кантип жакшыртуу керек деген суроо турат. Муну экономикалык рецепттер боюнча гана жасоо мүмкүн. Вы отметили очень важный момент, что для развития страны в первую очередь. Сиз маанилүү учурлар деп белгилеп кеттиңиз, өлкөнүн өнүгүшү үчүн экономикалык өнүгүү керек деп. Эгер жаңылышпасам, Кыргызстан менен Евросоюздун кызматташтыгы 2013-жылы аяктап, 14-жылы гана жаңы этап башталды. Экономикалык кызматташтыкта айрыкча Кыргызстандагы бизнести колдоого жана анын шарттарын жакшыртууга, бизнести алып кетүүгө канчалык деңгээлде көңүл бурулгандыгы тууралуу сиздин бааңызды уккум келет. Economic activities has different facets. There is no point in Экономикалык тармактын өнүгүшү ар кандай баскычта болот. Мисалы, фабрика курулуш үчүн квалификациялуу кызматкерлер жана болчоктогу кардарлар жок болсо, анда акча маанилүү эмес. Биз жумушчу күчтүн квалификациясын көтөрүүгө интенсивдүү иштерди аткарып келебиз. Кыргызстандын билим берүү системасын жакшыртууга биз көп акча жумшадык. Балдар базалык билим алышпаса, анда сабаттуулуктун деңгээли төмөн болот. Демек, квалификациялуу жумушчу күч жок болот. Биз маани берген экинчи чоң сфера бул укуктук система. Эгер шарттар аткарылбаса, инвесторлор дагы келбейт. Инвесторлор аларга Кыргызстан жаккандыгы үчүн келишпейт. Алар бул жерге пайда табуу үчүн кепилдиктер болгондо гана келишет. Бул жерде соттук системада проблемалар чыгууда. Менин оюмча, Кыргызстандын соттук системасын жакшыртуу керектиги эч кимге деле жашыруун эмес. Мындан кийин келечектин суроосу калат. Келечек мен айтып өткөн билим берүү тармагы гана эмес, бул соттук системаны реформалоо. Келечек бул өлкөнү модернизациялоодо. Азыр глобализация жана интернеттин кылымы. Заманбап технологиялар менен колдонуу мүмкүнчүлүгү жоктор дүйнөнүн жалпы картинасына кире албайт. Алар рамка сыртында калууда. Андыктан Кыргызстанда электрондук башкаруу жана электрондук бизнести жайылтуу керек. Бул тармакта кыргыз бийлиги жүрөткөн сурап-билүүлөргө жооп беришибиз керек. Ошондой эле бизнести алып кетүү, жакшыртуу үчүн көптөгөн элементтерди жайылтуу зарыл. Менин түшүнүгүмдө, сиз Кыргызстан менен Евросоюздун ортосундагы макулдашууну жаңылтуу керек деген учурларга өтүп жатасыз. Кыргызстан менен Евросоюздун кызматташтык документацияларына жана макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу сөздү козгогондон кийин уюм көрсөтүп жаткан колдоо эффективдүү болуш үчүн кандай өзгөрүүлөр киргизилиши керек? Биз карап жаткан макулдашуу бул жөн гана кызматташтык суроолор эмес. Бул келечекте биздин кызматташтык рамкаларын түзүүчү кеңири макулдашуу. Менин оюм боюнча, азыркы саясий диалог өнүгүүгө багытталышы керектиги түшүнүктүү. Дагы бир жолу белгилеп кетсем, адам укуктарын алып кетүүдө жана башка маанилүү учурлар боюнча бизде жалпы багыт бар. Мындай шарт жок, бизнести өнүктүрүү жөнүндө сөз кылуу оор. Бул сфера сиздин жана биздин кызыкчылыктарыбызга туура келет. Андыктан кызматташтыкты өнүктүрүүдө проблемалар болбойт. Демократия, стабилдүүлүк, мыйзамдын жана укуктун үстөмдүгү гана Кыргызстанга европалык инвесторлорду тарта алат. Биз өнүктүрө турган экинчи область бул соода жана инвестиция. Ошондой эле биз секторалдык саясат деп аталган тармак бар. Бул финансылык чөйрөнү коргоо, коопсуздук жана социалдык коргоо. Бул тармактарда бизнести алып кетүүдө чоң тобокелдиктер бар. Канчалык биздин кызыкчылыктар көп болсо, ошончолук бизнести алып кетүү оңой болот. Албетте, мунун баары Кыргызстанга европалык бизнести алып келип жаңы келишимдер болот деп кепилдик болбойт. Албетте, мунун баары Кыргызстанга европалык бизнести алып келип жаңы келишимдер түзүлөт деген кепилдикти бербейт. Бирок бул үчүн шарттар болушу керек. Очень радует, что Европейский Союз в последнее время... Кызматташтыктын алгачкы жылдарындагыдай Евросоюз бир гана саясатка көңүл бурбастан реалдуу секторлорго жакындап жатканы сүйүндүрөт. Буга кошумча Евросоюз аймактарды комплекстүү өнүктүрүү жаатында дагы иштерди жасап жатат. Бул долбоорлордун алкагында кандай иштер аткарылат? You mentioned rural development. Аймактарды өнүктүрүүдө кандайдыр бир белгилөө берүү абдан кыйын. Анткени бул кеңири тармак. Эгер сиз айыл жеринде жол куруп жатсаңыз, бул аймактарды өнүктүрүү болуп саналат. Ошондой эле оорукана курсаңыз дагы бул аймактарды өнүктүрүүгө кирет. Жол менен оорукана куруу иштери жетиштүү эмес. Мунун баары бир жерде координацияланышы керек. Комплекстүү иштер жасалышы зарыл. Анткени сизде жол болуп, товар жок болсо, анда жолдун пайдасы жок. Эгер сизде помидор болуп, бирок аны ташыганга жолуңуз жок болсо, анда сиздин мекемеңиздин эффектүүлүгү жок. Өлкө же аймак үчүн бюджеттик колдоо инструментин пайдаланып, улуттук бийлик органдары аркылуу Евросоюздун колдоосун алыш үчүн комплекстүү стратегия керек. Биз аткаруучу иштерди карап, макулдугубузду берип, анан акча бөлүп беребиз. Биз баарын каржылай албайбыз. Биз бийлик органдарына акча бере алабыз. Мындай стратегиялык кызматташтык иштеп чыгуу процессинде азырынча толук бүтө элек. Бирок биз үчүн башкы биринчи кадам. Биз кичинекей индивидуалдык демилгелерди колдоону унутта калтырбайбыз. Албетте, биз жардам берип жатабыз. Кыргызстандын өнүгүүсү бири-бири менен байланышы жок кичинекей долбоорлордон көз каранды деп айта албайбыз. Андыктан биз комплекстүү стратегиялык иштерге өтүшүбүз керек. Кыргыз тарап менен бирге мунун үстүндө иштер жүрүп жатат.
Өтө чоң эмес демилгелерди колдойбуз, бирок алар өнүгүү үчүн биздин узак мөөнөттүү максатыбыз болуп саналбайт. Кыргызстандын бийлигине кызматташтыктын алкагында жардам берүү концептуалдуу түрдө иштелип чыгышы зарыл. Мисалы ошол эле ВСП+, экспорттук потенциалдын жакшырышы өлкөдөгү шарттардын түзүлүшү дегенди түшүндүрөт. Биз бул долбоорду жакынкы айларда ишке киргизебиз. We give the money for doing it. Бул өткөн аптанын экономикалык обзору болду. Ушул жана башка экономика темалары менен кесиптешим Айсулу Текимбаева 3-күнү кечки саат 8:25 орус тилинде тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.